Бул леденцинин рецептин үйрөнүп алгандан кийин изамальт сатып албайсыз. Барыңыздарга салам, менин каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен леденцинин рецепти менен бөлүшөм. Мен дагы изамальт менен леденцы жасап жүргөм. Ал эми бул рецептти үйрөнүп алгандан кийин мага чөнтөгүмө аябай эле эконом болду. Бизге сахар, суу, анан ушундай глюкозный сироп керектелет. Андан тышкары леденцинин формасы, өзүңүзгө керектүү краска жана шпажка керектелет. Сөзсүз менин каналыма катталып, лайк басып кетиңиз, анткени эч бир кондитер айтпаган рецепттер менен бөлүшөм. Түбү калың посудабызга 110 грамм сахар, 35 мл суу жана 50 грамм глюкозный сироп керектелет. Бардыгын ченеп салып алабыз, дагы плиткага коебуз. Бизге ушундай термометр керектелет. Сизде эгер жок болсо, кантип даяр болгонун билебиз. Муздак суу аласыз, анан кадимки эле шпажканы смеске малып туруп, анан муздак сууга салсаңыз, шпажкадагы леденцы катып калыш керек. Эгер чоюлчак болуп атса, анда даяр эмес. Мына биз 140 градуска жетти, краскадан кошуп, пат-паттан аралаштырабыз, дагы ушундай леденцинин формасына куюп алабыз. Эгер сизде мындай леденцинин формасы жок болсо, азыр ушул жерде ковриктин сүрөтүн киргизип коем. Ошондой коврик болсо дагы ошого бир ложкадан салып жасап куюп алсаңыз болот. Эгер үстүнө посыпка сепсеңиз, ысык кезинде үстүнө сеп алыңыз. Сиз видеодогудай глянцевый эмес, матовый леденцы жасагыңыз келсе, топ декордун ак краскасы же болбосо диоксид титан кошуп койсоңуз, сизде матовый леденцы даяр болот. Мына биздин да леденцылар даяр болду. Сөзсүз муздагандан кийин формадан алып чыгабыз. Эмесе колуңузду күйгүзүп же болбосо леденцинин формасы өзгөрүп кетиши мүмкүн. Мен мурун леденцыларды изамальт менен жасачым. Изамальттын баасы аябай кымбат, чөнтөккө оор түшчү. Азыр болсо курамы дагы арзан жана чөнтөккө да эконом болду. Ушинтип үй шартында эле леденцы жасап алсаңыз болот. Сөзсүз жасап көрүңүз. Ал эми менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыз. Анткени эч бир кондитер айтпаган лайфхактар жана рецепттер менен бөлүшөм.